кандайсыңар? Жакшыбы? Көрүнгөнү келгенсиздерби? Кандай карап атышат? Президенттин жол башталды. Азыр мына өчүп кетип бул жака келип. Живой очередби? Живой очеред. живой запись менен. Запись менен живой очеред менен. Жакшы. Бүгүн башталып тур да. Көчө ойunu башталды. Кече. Бүгүн уктук, бүгүн биздин Жок, баштын айтып Bir günde kança kişini kavul almak için? Эми ар кандай да компьютер томографтан 1 саат болгондо бир 20 алып. 20. ЭК болсо тоже бир 25-30га жакын. Акулис беркилер болсо мен айткам, эртең менен көчөгүндө жолукканда айткам, саат 8:30-да баштап, акыркысы бүткөнгө чейин иштейсиңерсе макул болсун да. Жок 5:30га дешти, бирок мен сурандым, дагы эметебиз да. 7-ге чейин болсо. 7-ге чейин кылабыз да. Адам киши көп болот аябай. Мен көчөгүн айтпадым, канча убакытка чейин Сокулук району, Беловодский бияк ал эми келе турган болсо, ошончолук кармайсыз. Бүткүчө чейин болот да, бүткүчө. Кайсы байга чейин турат? Бүткөнчө турабыз. 2 ай биз ар биринде пландаганбыз 2 айданчы, бирок кээ бир жерде мынакей ноокатта чоң болуп калып 4 айга чейин туруп калдык. Аксыда мынакей 2 ай турдук. Нокенде болсо көп болгон үчүн 3 ай 4 айга чейин жылып кетти. Эмчилерде бүт бар элдердин баардыгы жазылган. Услугага, Сокулук району чоң да аябай чоң. услугага тыйын алып атышабы? Жок, алжаган болбады. Тыйын албайт. Дарылар бекер. Дарыларды мына бекер берилет. Больницага барсак, бүт эле акча. Bunun бардыгы бекер. 5 жылга алып келгенбиз. Бекер, дарылары да бекер. Даже алыс жерде болсоңор ташып келген скорый да бекер. Кайра жеткизип коет. Шуну 5 жыл ушуну менен бүтүндөй республиканы кыдыртабыз. 40 районду бүт кыдыртып бүтөбүз 5 жылда. Мына 2,5 жылда bir 15-16 районду кыдырып бүттүк. Кеминден баштаганбыз. Алайга чейин барып келди, эми силерге келди. Анан силерге деле 3 ай 4 ай турат. Дарынын көбү жок экен. Кайсыл түрлөрү жок экен дарын? Бизде барыны алдык, жогун аптекадан аласыңар деди. Барлар алды, жогу көп эле жок экен да. Асыраган дарылар бар экен. Кайсы дарылар Жок, азыр мынакей кайсы дарылар экен азыр биз эметебиз. Жок, эмне азыр аптекага мага бербеди. Биз бул жерге жана ПЖС деп коет да. Жизненно важныйга 8 дарыга киргизкенбиз. Азыр болсо 3000 да. Ошол дарыларды булар бере албайт. Булар эмеге жана жизненно важный дарыларды бере алат. Жанындайда список бар. Список бар да. Только ошолорду бере алат. Анан хронический болезньдерди бере албайбыз. Анткени биз биякта временно эле туруп атабыз да. Могу мобильный клиниканы 6-7 жылдан бери алып келе албайт. Садырны кожо 20-жылык Рахмат. Биз уже ноябрдан бери иштеп, мынакей 8 районду өтүп 400 000 кишиден ашык уже көрүштүк да консультация кылды. Жок, бул жагына аябай чоң рахмат. Ушунчалык аябай сонун болуп атат. Сүйүнүп келдик, аябай. Сүйүнүп, мына ушунчалык 50%ке элге ушунчалык жардам берген ушунчалык болот да. Эми мындайда бардыгыңыздар эле биздин элибиз үчүн. Мамлекеттин колунан келсе, эле баарыңарды үстүңөрдөн баштап чоңоюңарга чейин алтын кылып атат. Бирок күч жетпейт экен. Мына күч эми жете баштады. Бизде Ушунчасына рахмат. Ушуга да шүгүр. 2700 адамыбыз күнүгө бөйрөгүн тазалап эмеде жатат. Айтам да, абай. Ага жаңыдан мына бүт бекер кылып бериле деп мамлекеттен $7000 берип берип атабыз. Ар бирине. Мындай болот Эми дегенде боор айтып атабыз. Азыр сиз боор жөнүндө айтып атпадыңызбы? Эми боорду. Анан барып жана чучукту. Анан жүрөктүгө алып келебиз. Бүт өзүбүздөн Кыргызстандан жасагандай кылабыз. Мисалы бизде 5000 айылыбыз болсо, 5000 айылда такыр болбой дегенде 10дон болбосо 50-60тан жер сурап аткандар бар да. 2ден келин менен отуран, 3дөн келин. Алардын баарын азыр бере турган болсок, бизде түз жерибиз калбай калат экен. Мен баарын эсептеп чыктым. Анан эмне кылып атабыз? Азыр биз өйдө жакка кетели деп атабыз. Мындай Ширинага эмес, бүт жерлердин баары министрликте, акимиятта, мэриянын, өкмөттүн мекемелеринде жерлерди алып алган экен. Баягы үй салабыз, анан офис салабыз бар. Ошонун баардыгын кикке алып бердим мен азыр. Эми ошол жерлерде 5 этаж, 9 этаж, 15 этаж баягы жер титирөөгө карата салына тургандай кылып салабыз. Райондун центрларына 5 этаждуу үй салабыз, беребиз. ошону арзаныраак берсе болобу агай? Бишкектин өзүндө эле где-то 10.000 квартиранын тегерегинде акча салынып атат. Анын бир 3000, 4000 быйыл беребиз. Күзгө чейин берип бүтөбүз. Очередте тургандарга.
Жалал Абадта 2,5 квартира салынып атат. Ошто, Нарын, Таласта баштадык. Эми ушунун баарын дагы бир 3-4 жыл убакыт керек, силерге жетебиз. Кыскасы келип мына көрүнгүлө, дарылангыла, бала чакаларга айткыла, кошуна колоңдорго келип мына бир 3 ай турат болуш керек бул жерде. Жетишкен Европатологду алып келип койсо аябай сандарыбыз 14 жаштан өйдө экен. 14 өйдө экен. 14 жаштан өйдө. Детский бар. Дополнительно биз дагы мамлекеттен жардам беребиз. Эгерде ошондой муктаждык болуп калса, кыла бергиле, бирок айтсаңар биз дагы өзүбүздүн эмеден жардам беребиз. 15 врач. Мынакей азыр силерге айтайын, компьютер томограф башка жак барсаң 2,5-3 миң доллар. Маммограф 2 миң доллар. Ошолордун баардыгы ЭК дегендер. Бүт бар. Опционалист көрөй мынакей аксакал айткандай 5 миңге чейин барып атат. Бул жерде бүт барды бекерде. Бар 15 направление карап атат тиг жерде. Жалга 3 күн барып очередке жетпей койду. Бул жерде эми колдон келишинче баягы араб туугандардан алып келдик. Алар төлөп берип атат. Анан дагы биз 5 жылга узартканга сүйлөшүп атабыз азыр. 10 жыл карап бергиле. 5 жылда биз ар бир районду кыдырып бүтөт экенбиз. Мына азыр жарымын бүтүп калдык, 16-18-ин. Ошо 2,5 жылда. Дагы 2,5 жылда калганын бүтөбүз. Анан кийинки дагы 5 жыл узартып берсе, анан кайталатып дагы бир сыйра кыдырталы деп атабыз да. Элдин ден соолугу керек да биринчи очередте. Мамлекеттин байлыгы бул биринчи кезекте эл. Эл анын ден соолугу. Бүт баягы комплекти ошо бойдон, биринчи келген бойдон. Маммограф экен. Ошо маммограф, томограф. Бул жерде офис жасап турган. Жатакана врачтардыкы. Абдан жакшы условиясы менен ичинде жанагы биз ана канализация дегенде ичинде туалет, ванна, сауна Условиялар менен. Условияларыңар баары жакшы эле да. Душ, туалет, все.